Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Чукул кабарлардын бири. Кече күнү айдоочу мекендештерге айдоочу күбөлүктү алмаштыруу боюнча маалымат чыгарганбыз. Бүгүн болсо ошол боюнча бир нече толуктоолорду айтып коелу. Себеп деген тапшырган мекендештер болду, каяка тапшыргандар болду, кандай справка, документтер керек экен, ошолор боюнча жана кайсы жерге тапшырасыңар айтып кетебиз. Бүгүн бир нече мекендештерибиз ошол водительский праваны алмаштырды. Права боюнча келип консультация алдым. ГИБДдан өзүм Россиянын праваны кыргыз болчу. Мен келип ошо алмаштырайын деп сурасам, без экзамен полный категорияны алмаштырып берет экен. Биринчиден, экзамен боюнча Россиянын жараны жана ВНЖсы бар жарандар экзамени жок, тапшырганга азыр мүмкүнчүлүк бар экен. Кыргызстандын жараны жана РВПсы барлар, алар сөзсүз түрдө экзамени тапшырат экен, теорияны тапшырат экен. Ошон үчүн Россиянын жарандары жана ВНЖсы барлар экзамени жок, тапшырасыңар. Кайдан тапшырасыңар? Негизи эле Москва жергесинен ГИБДДнын МРЭО деп коет, меж районный регистрационный экзаменационный отдел. Интернеттен силер забивать этсеңер эле толтура чыгат, ошо любой адресине барып эле тапшыра бересиңер. Кандай документтер керек? Биринчиден СНИЛС керек, экинчиден госпоштына 2000 рубль төлөйсүңөр, үчүнчүдөн справка, сөзсүз түрдө мед справка керек, 003 справкасындагы. Ошол 003 справканы болсо, бизде ошо Москва жергесинде медкомиссия номер 1 деген пунктта жасайт. Ошол жердин номерин жазып кетери, ал жерде биздин ошо мекендештер иштейт. +7 962 824 11 64. Ушул боюнча мен справканы тактап, кандай тапшырабыз, канча суммада тапшырабыз, кайсыл документтерди алып барабыз, кандай анализдерди тапшырабыз деп билип алсаңыздар, толук ушулар жооп берип, силерге ошо жардам алып бергенге жардам берет. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефонго эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзандатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет мекендештер. Бул ошол айдоочу күбөлүктөр тууралуу. Андан тышкары ушул айдоочу мекендештерге тиешелүү дагы бир башка жаңылык айтып кетейин. Бул Д категорияда иштеген мекендештерди жумушка чакырып жатат. Ростов-на-Донуда Д категориясы барлар. Айлыгы болсо 100 миңден 130 миңге чейин жатаканасын жана расмий түрдө бүт документтерин жасап берет. Себеп деген бул муниципальный автобус айдаганга мекендештери чакырып атат. Кокусунан ким ошо кызыгып кала турган болсо, төмөндөгү номер менен чалыңыз, +7 925 55 55 145. Мен азыр дагы жазып коем. Бул жумуш Ростов-на-Донуда мекендештер. Бул жаатынан жаңылык болсо айтып турабыз. Сак саламаттуу болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Экзамени жок, айдоочу күбөлүктү алмаштырып алыңыздар мекендештер. Тез арада. Балким кийин өзгөрүп калышы мүмкүн. Тездетиле. Көрүшкөнчө.